15-бөлүм. 7-жылы кечирим кыл. Кечирим төмөнкүлөрдү камтыйт. Жакынына же бир тууганына карыз берген ар бир адам карызын кечирсин. Төлөтүп албасын, анткени ал кечирим теңир үчүн жарыяланган. Бөтөн жерликтен төлөтүп ал эми бир тууганыңа берген карызыңды кечир. Сен жашаган жерде жакырлар болбойт. Анткени мурастап алышың үчүн энчиңе берип жаткан жерге Кудай Теңириң батасын берет. Эгерде бүгүн мен сага берип жаткан осуяттардын бардыгын аткарып, Кудай Теңириңдин үнүн уга турган болсоң, Кудай Теңириң өз айткандай батасын берет. Ошондо сен көп элдерге карыз бересиң, өзүң карыз албайсың. Көп элдерге үстөмдүк кыласың, алар сага үстөмдүк кылышпайт. Эгерде Кудай Теңириң сага берип жаткан жерде сага жакын жашаган бир туугандарыңдын ичинен кимдир бирөө жакыр болсо, анда жакыр бир тууганыңа таш боор болбо. Колуңду жумба, колуңду ачып, анын муктаждыгына жараша карыз бер. Сак бол. Сага 7-жыл жакындап келе жатат. Ал кечирим жылы деген жаман ой келип, жакыр бир тууганыңа кайрымсыз болуп, кечирим кылбай койбо. Болбосо ал сага нааразы болуп, Теңирге боздоп жиберет. Ошондо сен күнөөкөр болуп каласың. Ага карыз бер. Карыз берип жатканда ичиң оорубасын. Ошондо Кудай Теңир сенин бардык иштериңе, кыла турган иштериңе батасын берет. Анткени жардылар сенин жериңде дайыма болот. Ошондуктан мен сага буйрук кылам. Өз жериңдеги бир тууганыңа, жакырга колуң дайыма ачык болсун. Эгерде сенин бир тууганың еврей же еврей аял өзүн сага сата турган болсо, анда ал сага 6 жыл кул болсун. Ал эми 7-жылы аны боштондукка чыгар. Сен аны боштондукка чыгарганыңда куру кол чыгарба. Ага Кудай Теңириң батасын берген малыңдан, эгиниңден, жүзүмүңдүн ширесинен бер. Сен да Мисир жеринде кул болгонуңду, Кудай Теңириң сени куткарып алганын эсиңден чыгарба. Ошондуктан мен ушуну бүгүн сага осуяттап жатам. Ал кул сенин үйүңдө жакшы жашагандыктан сага сеникинен кетпейм, себеби мен сени жана сенин үйүңдү жакшы көрөм десе, анда шибеге алып ал кулду эшиктин кашегине алып барып кулагын көзөп кой. Ошондо ал түбөлүккө сенин кулуң болуп калат. Күңүңдү да ошондой кыл. Аны боштондукка чыгаруу сен үчүн оор болбосун. Анткени ал сага 6 жылдын ичинде жалданма жумушчудан 2 эсе көп иштеп берди. Ошондо сенин кыла турган ишиңдин бардыгына Кудай Теңириң батасын берет. Бодо жана майда малыңдын биринчи эркектеринин бардыгын Кудай Теңириңе арна. Өгүздүн биринчи төлүн жумушка чекпе, майда малыңдын биринчи төлүн кыркпа. Аларды Теңир тандап алган жерде жыл сайын үй бүлөң менен союп же. Эгерде алардын кемчилиги болсо, аксак же сокур болсо, же башка кемчилиги болсо, анда андай малды Кудай Теңириңе курмандыкка чалба. Аны өз үйүңдө же, жейрендин же бугунун этин жегенде эле аны таза эмес да, таза да адам жей берсе болот. Анын канын гана жебе, аны суу төккөндөй эле жерге төгүп сал. 101 забур. Кыйналган адамдын сыйынуусу. Ал кайгыга чөгүп, Теңирдин алдында өзүнүн кайгысын төгүп жатат. Теңирим, менин сыйынуумду ук. Менин муң зарым сага жетсин. Менден өз жүзүңдү жашырба. Мен кайгыга чөккөн күнү мага кулак сал. Мен сага кайрылганда мени тез ук. Анткени менин өмүрүм түтүн сыяктуу жок болду. Менин сөөктөрүм чычаладай болуп күйүп калды. Жүрөгүм жараланып чөптөй соолуду. Ошондуктан мен өз нанымды жегенди да унутуп коюп жатам. Онтогон үнүмдөн сөөктөрүм этиме жабышып калды. Мен чөлдөгү бир казанга окшоп калдым. Мен ураандылардын үстүндөгү үкүдөй болуп калдым. Уктабай там башындагы жалгыз куштай болуп отурам. Күн сайын мени душмандарым кордоп жатышат. Мага жамандык каалагандар мени каргап жатышат. Гүлдү нан катары жеп жатам. Суусунумду көз жашым менен туздап жатам. Мунун баары сенин мага каарданганыңдан, сенин мага кыжырданганыңдан болуп жатат. Анткени сен мени жогору көтөргөнсүң, эми жерге кулаттың. Мен өмүрүм өтүп бара жаткан көлөкөдөй, мен чөптөй соолуп калдым. Теңирим, сен болсо түбөлүк турасың. Сени укумдан тукумга унутушпайт. Сен кайра турасың, Сионго райым кыласың. Анткени ага райым кылуучу убакыт келди. Анткени белгиленген убакыт келип калды. Сенин кулдарың анын таштарында сүйүшөт, анын топурагында аяшат. Ошондо бүт элдер Теңирдин ысымынан коркуп калышат. Жер жүзүндөгү бардык падышалар сенин даңкыңдан коркуп калышат. Анткени Теңир Сионду кайрадан курат жана өзүнүн даңкы менен келет. Ал алсыздардын сыйынганына назарын салат. Алардын жалынуусун жек көрбөйт. Бул келе жаткан муун үчүн жазылып калат. Ошондо келе жаткан муун Теңирди даңктайт. Анткени ал өзүнүн ыйык бийиктигинен жерди карап турат. Теңир асмандан жерге көз салып турат. Ал туткундардын онтоосун угат. Өлүмгө кыйылган уулдарды куткарат.
Ошондо Теңирдин ысымын Сиондо жарыя кылышат, Иерусалимде аны макташат. Бүт элдер чогулушат, падышачылыктар Теңирге кызмат кылыш үчүн жыйналышат. Теңир өмүр жолдо менин күчүмдү кетирди, менин күндөрүмдү кыскартты. Ошондо мен: Кудайым, менин өмүрүмдүн жарымында алып кетпе. Сенин жылдарың түбөлүк дедим. Башында сен жерди негиздегенсиң, асманды да сенин колдоруң жараткан. Алар жок болушат, сен болсо түбөлүк жашайсың. Алардын баары чапандай эскирет. Сен аларды кийимдей алмаштырасың, алар өзгөрөт. Бирок сен ошол бойдонсуң. Сенин жылдарың бүтпөйт. Сенин кулдарыңдын уулдары жашашат. Алардын тукуму сага бекем ишенет. 42 бөлүм. Мына менин кулум. Мен аны колунан кармап турам. Ал менин тандап алганым, аны менин жаным жакшы көрөт. Мен ага өзүмдүн рухумду берем. Ал элдерге акыйкаттыкты жар салат. Ал кыйкырбайт, үнүн көтөрбөйт. Ал өзүнүн үнүн көчөдө угузбайт. Чаласынган камышты сындырып салбайт, түтөп жаткан чырактын билигин өчүрүп салбайт. Сотту чындык боюнча жүргүзөт. Жер үстүндө акыйкаттык орнотпоюнча ал алсырабайт жана чарчабайт. Ошондо анын мыйзамына аралдар таянышат. Асманды жана анын мейкиндигин жараткан, жерди өсүмдүктөр менен кошо жайган, анын үстүндөгү элдерге өмүр берген, анын үстүндө басып жүргөндөргө рух берген Кудай Теңир ушундай дейт: Мен Теңир сени акыйкаттыкка чакырдым. Сени колуңдан кармап жүрөм, сени сактап жүрөм, сени эл үчүн келишим кылып коем, бутпарастар үчүн жарык кылып коем. Сокурлардын көзүн ачыш үчүн, туткундарды камактан чыгарыш үчүн, караңгыда отургандарды зындандан чыгарыш үчүн ошентем. Мен Теңирмин, бул менин ысымым. Мен өз даңкымды башка бирөөгө бербейм, өз даңкымды буркандарга бербейм. Мына алдын ала айтылгандар аткарылды. Эми мен жаңысын алдын ала айтам. Ал аткарыла электе эле мен силерге алдын ала айтам. Теңирге жаңы ырдагыла. Бүт жер жүзү, силер деңизде сүзүп жүргөндөр, аны толтурган баарыңар, аралдар жана анда жашагандар Теңирди даңктагыла. Чөл жана анын шаарлары, Кейдар жашаган айылгыштактар үнүн бийик чыгарышсын, асказоолордо жашагандар кубанышсын, тоонун чокуларынан кыйкырышсын, Теңирди даңкташсын. Анын даңкын аралдарда жар салышсын. Теңир алп сыяктуу чыгат, согуштун баатыры сыяктуу кызганычты козгойт, өзүнүн душмандарын жеңип, кубаныч менен уран чакырат. Мен көпкө чейин унчуккан жокмун. Чыдадым, өзүмдү кармадым. Эми төрөп жаткан аялдай кыйкырам, бардыгын кыйратып, жутуп жиберем. Тоолорду, адырларды кыйратам, алардын бүт чөбүн кууратам, дарыяларды аралга айландырам, көлдөрдү какшытам. Сокурларды өздөрү билбеген жолдор менен жетелейм. Аларды белгисиз жолдор менен алып жүрөм. Алардын алдында караңгылыкты жарык айландырам, кыйшык жолдорду түз кылам. Мен алар үчүн мына ушундай кылам, аларды таштабайм. Ошондо буркандардан үмүттөнгөндөр жасалма Кудайга: "Силер биздин Кудайыбызсыңар" дегендер артка качып катуу уят болушат. Дүлөйлөр уккула, сокурлар көрүш үчүн карагыла. Менин кулумдай сокур кул барбы? Мен жиберген кабарчыдай дүлөй кабарчы барбы? Менин сүйүктүүмдөй сокур барбы? Теңирдин кулундай сокур барбы? Сен көптү көрдүң, бирок байкаган жоксуң. Кулагың ачык болду, бирок эч нерсе уккан жоксуң. Теңир өзүнүн чындыгы үчүн мыйзамды даңазалоону, даңктоону каалады. Бирок бул эл талкаланып, таланып тонолду. Алардын баардыгы үңкүрлөрдө байлануу, зындандарда катылуу. Алар олжоо болушту. Куткараар эч ким жок, баардыгы тонолушту. Бирок кайра бер деп эч ким айта албайт. Буга силердин араңардан ким кулак төшөдү? Келечек үчүн буга ким назар салды? Муну ким укту? Жакыпты кайтаруучуларга, Исраилди талоончуларга ким салып берди? Теңир эмеспи? Биз ага каршы күнөө кылдык. Алар Теңирдин жолу менен жүргүсү келген жок. Алар анын мыйзамын угушкан жок. Ошондо Теңир аларга катуу каарын төктү. Катаал согуш жиберди. Согуш аларды туш-туштан жалын менен курчады. Бирок алар билишкен жок. Алар күйүштү, бирок муну жүрөгү менен түшүнүшкөн жок. 12 бөлүм. Асмандан улуу жышаан, күн жамынган аял көрүндү. Анын бутунун астында ай, башында 12 жылдыздуу таажы бар экен. Ал кош бойлуу болгондуктан төрөт азабынан кыйналып кыйкырып жатты. Асмандан дагы бир жышаан, 7 башы, 10 мүйүзү, 7 таажысы бар чоң кызыл ажыдар көрүндү.
Ал өзүнүн куйругу менен асмандагы жылдыздардын 3/1 бөлүгүн жерге шыпырып түштү. Ажыдаар наристени төрөлөр менен жеп салуу үчүн төрөөр маалы келип калган аялдын алдына келип турду. Аял бардык элдерди темир таяк менен кайтара турган эркек бала төрөдү. Бала Кудайдын жана анын тактысынын жанына көтөрүлүп кетти. Аял болсо чөлгө, Кудай даярдап койгон жерге качып кетти. Анткени ал жерде ал 1260 күн багылышы керек эле. Анан асманда согуш чыкты. Михаил жана анын периштелери Ажыдаарга каршы согушушту. Ажыдаар жана анын жин-перилери тигилерге каршы согушушту. Бирок жеңилип калышты. Аларга андан ары асманда орун жок эле. Ошентип чоң Ажыдаар бүткүл ааламды азгырган шайтан жана иблис деп аталган байыркы жылаан жерге кулатылды. Аны менен кошо жин-перилери да кулатылды. Анан мен асмандан мындай деп сүйлөгөн катуу үндү уктум. Биздин Кудайыбыздын куткаруу иш жүзүн ачты. Анын күчү көрүндү, анын падышачылыгы орноду. Анын машаягы бийликти колуна алды. Анткени биздин бир туугандарыбызды Кудайдын алдында күндүр-түндүр жамандаган ушакчы жерге кулатылды. Алар аны козунун каны менен, өздөрүнүн күбөлөндүрүүсү менен жеңишти. Алар өз өмүрлөрүн аяшкан эмес, өлүмгө баш байлашкан. Ошондуктан асман жана анда жашагандар кубаңгыла, бирок жер үстүндө жана деңизде жашагандарга кайгы, анткени шайтан өз убагынын аз калганын билип, силерге катуу каары менен түштү. Ажыдаар өзүнүн жерге кулатылганын көргөндө, эркек бала төрөгөн аялдын артынан сая түштү. Ошондо чөлдөгү ордуна качып кетиш үчүн аялга чоң бүркүттүн 2 канаты берилди. Ага жылаандан алыс жерде бир мезгилдер жана жарым мезгил кам көрүлдү. Аялды агызып кетиш үчүн анын артынан жылаан өзүнүн оозунан чоң суу кое берди. Бирок аялга жер жардам берди. Ал өзүнүн оозун ачып, Ажыдаар кое берген сууну жутуп алды. Ошондо Ажыдаар аялга аябай ачууланып, аялдын башка балдары менен Кудайдын осуяттарын аткарган Иса Машаяктын күбөлөндүрүүсүнө балдары менен согушууга жөнөдү.